Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштасак, бүгүн көтө турган темабыз балдар байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр балдар өз ара экиге бөлүнөт. Интонация жана байламталар аркылуу сүйлөмдөрдү байланыштырышат. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара интонация аркылуу гана байланышса, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат балдар. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара маанилик жактан балдар ар түрдүү катышта болушат. Алар 5ке бөлүнүшөт: мезгилдеш, каршылаш, салыштырма, чечме жана себеп натыйжалаш болуп 5ке бөлүп алабыз. Аларды ар бирин карап өтсек, мисалдар менен. Мезгилдеш байламтасыз сүйлөмдү карасак, мында кыш келди, элдин баары таза абада муз тээп жүрүшөт. Бул жерде демек кыш келди деген сөздөн сүйлөм андан ары уланган. Ал бир боо куурай көтөрүп кирип келди, үй ичине шаттык, кубаныч кирди. Бул сүйлөм болсо балдар жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен бир мезгилде же биринин артынан бири болгон окуянын иретин билдирип турат. Кийинки сүйлөмгө көңүл бургула. Каршылаш: Айдар жалгыз эмес, анын бактылуу үй бүлөсү бар. Демек бул жерде Айдар жалгыз эместигине анын бактылуу үй бүлөсү бар экендигин коюп сүйлөм түзүлгөн. Жакшы таап сүйлөйт, жаман каап сүйлөйт. Бул жерде сүйлөмдөр бири-бирине карама-каршы мааниде айтылып жатат. Эми салыштырмага көңүл бургула. Дүйнөнүн шамы билим, жашоонун шамы эмгек. Бул жерде дагы салыштыруу иретинде билим жана эмгекти алынган. Кийинки сүйлөм: тоо арасын суу бузат, эл арасын чуу бузат. Сүйлөмдөр маанилик жактан өз ара салыштыруу маанисинде колдонулуп жатат. Эми кийинкиге көңүл бургула. Чечме: байкемдин 2 кызы бар, бири Айжан, экинчиси Айдай. Демек бул жерде чечил сүйлөмдөр бирөө чечмелөрүн талап кылып, жалпыланган мааниде айтылгат. Баарыбыз ошондойбуз, жакшыны унутабыз, жаманды эстейбиз деген сүйлөм дагы чечмелөө максатындагы сүйлөм болуп саналат. Кийинки сүйлөм: себеп натыйжалаш деп сыдырым жел сокту, чөптүн башы кыймылдады. Бул сүйлөм дагы себебин айтып, натыйжасын дагы көрсөтүп турат. Ат мүдүрүлүп кетти, ажар үстүнөн кулап түштү. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы иш-аракеттин же окуянын көрүнүштүн болушуна карата бири-бири менен себеп натыйжалаш колдонулуп жатат. Демек балдар, биз бүгүнкү сабакта байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн 5 бөлүнүшүн карап өттүк. Эми балдар, бышыктоо үчүн көнүгүү иштейбиз. 140 көнүгүүнү биринчи окугула, андан соң байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү табып, андан соң жазгыла. Кайтарым байланышка чыккыла балдар.